Быйыл балдарды татыктуу колдоого жана үй бүлө институтун коргоого артыкчылык берилүүдө. Адистердин айтуусунда ар бир ата-эне менен тыгыз иштеп, аларга жардам берүү зарылдыгын жана аймактарда реабилитациялык кызматтар менен кризистик борборлордун иштерин жандандыруу абзел. Чынында эле келечегибиз болгон балдарга камкордукту күчөтүү зарыл. Ар бир ата-эне өз балдарына кымбат кийимдерди кийинтип, кымбат окуулардан окутууга ашыкпай, аларга өзгөчө көңүл буруп, тарбияны мыктылап берүү керектигин айтышат адистер. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери ата-эненин көзөмөлүсүз өсүп жаткан мигранттардын балдарына да өзгөчө басым жасалышы керектигин айтышат. Алардын саны учурда 110 миңге жакын. Бул максатта былтыр балдар кодекси жаңыдан иштелип чыгып, өкмөттүн кароосуна жиберилген. Азыркы күнү ар бир адам өзүн ойлойт да, бала меники эле эмес, атасы да бар, чоң апасы дагы бар деп бири-бирине түрткүлөшүп, өзүм бир жолу жашайм, бир жолу келдим, мен жашашым керек деп ошентип эгоисттик мындай мамиле кылган жана өзүнүн милдеттерин ата-эне болгондон кийин үй бүлөлүк кодексте так даана көрсөтүлгөн кандай кылып аткарыш керек, анан биз ошо ата-энеге кандай кылып жардам бере алабыз, ошолорду иштеп чыгыш керек да. Анан эң негизгиси бул жумуш орундарын түзүү да. Балдардын эмгеги да көйгөйлүү маселелердин бири болгондуктан серепчилер менен биргеликте 3 жылдык өзүнчө план иштелип чыккан. Ошондой эле мигранттардын балдарын, мыйзам менен чатагы бар балдардын жана алардын эмгегине байланыштуу маселелерди карап, көзөмөлдөп туруу үчүн турмуштук оор кырдаалдардагы балдардын базасы түзүлүп, учурда сыноо иретинде 5 аймакта ишке ашырылып жатат. Азыркы күнү 12 миң бала интернатта жайгашкан, ошол жакта тарбияланып атышат. Анан интернаттарды автоматташтыруу боюнча цифровизация жылында биз автоматтык система киргиздик. 12 миң баланын 9 миң бала каттоодон өттү. Жергиликтүү аймактар менен иш алып барып, ошо системага киргизип атабыз. Ар бир бала системада болуш керек, көрүнүш керек. Балдарды өнүктүрүүгө жана өлкөдөгү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөрү айтылууда. Ар бир региондо кандай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ар бир мугалимдерге кандай, ошо ар бир мугалимге кандай жардам керек. Бүт ошо план боюнча аны дагы ишке ашырабыз. Ошо баардык райондук борборлордо, айылдарда ошо балдарга канчалык баягы ийримдерге барып, өздөрүн мектепте эле эмес, мектептен тышкары дагы канча өнүктүрүп алат. Ошол жака аябай көңүл бурмакчыбыз. Китеп маселеси да абдан кыйын, себеби деген мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын толук кандуу китептери да жок, өзгөчө кыргыз тилинде. Анан 2020-жылы биз ишенебиз, ушул эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу укугу мындай ишке ашырылса, анда мындай көп жакшы жетишкендикке жеттик деп айтсак болот. Балдарга болгон зомбулуктун саны жалпы өлкө боюнча азайды. Бирок ыплас зомбулукту токтотууга аракет жасап, көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтат адистер. Кыргызстан мамлекетинин келечеги болгон ар бир бала мээримдин, камкордуктун кучагында тарбияланып чоңоюшу эң маанилүү. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.